Кыргыздын алгачкы президенти Абдыкадыр Орозбеков тууралуу. 1918-20 жылдары Абдыкадыр Орозбеков Кызыл армияда кызмат өтөгөн. 1918 жылдын башында коммунисттик партиянын катарына кирген. Түркистандын жумушчу кыймылына катышкан. Кыргызстанда советтик бийликти орнотуу жана чыңдоого жигердүү катышкан. Жарандык согуш жылдарында катардагы жоокерден отряддын командири жана комиссарына чейинки жолду басып өткөн. 1924-25 жылдары Абдыкадыр Орозбеков Ош облусунун эмгек кеңешинин агрардык бөлүмүнүн башчысы, андан кийин жооптуу катчы болуп иштеген. Кара Кыргыз автономдуу облусунун жумушчу, дыйкан жана солдат депутаттарын уюштуруу съездинин делегаты, анда облустук аткаруу комитетинин төрагасы болуп шайланган. Бүткүл Кыргыз кеңешинин 1-съездинде Кыргыз СССР борбордук аткаруу комитетинин төрагасы болуп шайланган. Анын эмгектеринин аркасынан Кыргызстан автономдуу республика статусун алган. Ал эми кийин Союз республикасы болуп кайра түзүлгөн. 1930-31 жылдары Абдыкадыр Орозбеков жаңы кыргыз алфавитин иштеп чыгуу боюнча борбордук комиссияны жана кароосуз калган балдарга жардам көрсөтүү боюнча Ленин атындагы фондун жеке өзү жетектеген. Ушул жылдары республикада Кыргыз-Орус драма театры, жогорку окуу жайлар, Кыргыз мамлекеттик филармониясы ачылган. Совет бийлигин орнотуу үчүн Фергана өрөөнүнүн аймагында Абдыкадыр Орозбеков 1924 жылы Түркистан Республикасынын алтын белгиси менен сыйланган. Абдыкадыр Орозбеков 1932 жылдын 3-майында республиканы өнүктүрүүдөгү жетишкендиктери үчүн эмгек кызыл туу ордени менен сыйланган. Кыргыздын интеллигенциясынын сөөгү коюлуп ысымы жазылган Ата бейит мемориалдык комплексинде Кыргызстандын алгачкы президенти Абдыкадыр Орозбековдун ысымы жок. Өлкө эгемен алып акты ак, караны кара деп айта турган доор келсе да, бул инсандын ысымын көмүскөгө таштоо тирүүлөр үчүн, өлкө башында турган чиновниктер, чоңдор, депутаттар үчүн алсыздык. Өлгөндөр даңкталмайын, тирүүлөр баркталбайт деген сөз дал ушул окуяга шайкеш келчүдөй. Ата бейитте бүгүнкү күнгө чейин жана 137 адам катарында Кыргыз мамлекеттин түптөгү өзгөчө салым кошкон Абдыкадыр Орозбековдун аты да жок, немеси да жок, атайын панносы жок, ушуга бир көңүл буруп койбойсузбу? Мен ошондо эле айткам, Абдыкадыр Орозбеков менин абам эмес, жерлешим эмес, тагам эмес, эч неме эмес. Ал болгону тарыхый адилеттүүлүк үчүн мен көтөрүп атам маселени. Ошондо айтты, агай, сиздин маселени мен дайындап, дароо эстетип коелу, барабыз деп. Но мен өткөн жыл болуп калды, 23 жылдардын жайында bir барып, атайын бардым. Может, мен билбей калып, жазылып калдыбы деп үмүт кылып бардым эле. Жок. Кандай болгон ченде да Абдыкадыр Орозбеков Кыргыз мамлекеттүүлүгүнө өзгөчө салым кошкон адам. 24 жылдан 37 жылга чейин Кыргыз автономиялуу областынын аткаруу комитетинин, Кыргыз автономиялуу республикасынын борбордук аткаруу комитетинин, Кыргыз ССРнын борбордук аткаруу комитетинин, анан болгондо да Кыргыз ССР болуп түзүлгөн жана 37 жылы кабыл алган конституциянын адам укуктары жана милдеттери деген бөлүгүнө комиссиянын төрагасы болгон. Кийин өзү кут ошол өзү жаздырган конституциянын өзү жаздырган бөлүгүнүн курмандыгы болуп келди. Мына ушундай адамдын ата бейитте жоктугу өкүндүрөт. Мен ойлойм, быйылкы жылда, мына мааракелик жылда биздин ушул осолдугубуз, ушул мүчүлүштүгүбүз наконец-то акыры келип, адилеттүүлүк үстөмдүк кылып, ошол аты жазылбаган ата бейиттен Абдыкадыр Орозбековдун дагы аты жазылып, жок дегенде сүрөтү коюлат деген ойдомун. Абдыкадыр Орозбеков 1920 жылдан баштап жаңы курулган өлкөнүн коомдук саясий турмушуна баш от менен кирише баштаган. 3 жылга жакын убакыт айылдык жана райондук революциячыл комитетти жетектеген. Андан соң Ош аймактык эмгекчилер советинин жер бөлүмүнүн башчысы катары кызмат өтөйт. Мен ойлойм да, эгерде ошол Абдыкадыр Орозбековдун башкаларда болуп жок дегенде толук кандуу орто билими болсо, эси башкаларды атайын, ал болгону бир айлык курстан гана өткөн, калганын бүт өзүнүн дарамети менен аракети менен билим алган адам.
саясаттагы ийгилиги жогорулап 1925 жылы Кара Кыргыз автоном облусу уюштурулуп, курултайда депутаттар аны облустун төрагалыгына шайлайт. Ал убакта абалы оор болгон, жаңы түзүлгөн мамлекет болгон. Ошонун аркасынан 1927 жылы Борбордук аткаруу комитети деген орган түзүлгөн. Борбордук аткаруу комитетинин төрагасы болуп дагы Абдыкадыр Орозбеков дайындалган. Абдыкадыр Орозбеков бул кызматта көптөгөн жетишкендиктер болгон. Себеп дегенде атайын учредительдик съездерди дайындап, бул съездер аркылуу башка учредительдик съездердин аралыгында атайын президиум, кичи президиум болгон. Кичи президиумда ошол тиешелүү токтомдорду ошол жерде кабыл алып турган. Борбордук аткаруу комитети бүгүнкү күндө салыштырып кетсек, бул орган азыркы жогорку кеңеш сыяктуу иш алып барган. Токтомдор кабыл алынган. Жетиштүү билими жок инсандын мындай кызматка келүүсү көпчүлүктү таң калтырса, чындыгында эл арасынан чыккан көп жыл кара жумуш менен алектенген эмгекчил инсан Совет бийлигинин идеологиясына туура келген жетекчи болгон. Ошентип Абдыкадыр Орозбеков бүгүнкү Кыргызстандын биринчи президентине айланган. 1 жылдан соң Кыргыз АССР Борбордук аткаруу комитетинин төрагасы болуп шайланат. Бул жылдары өлкөнүн конституциясын иштеп чыгууга, чек арасын бөлүүгө чоң салым кошот. Орозбековдун өкүмү менен Жусуп Абдрахманов эл комиссиялар кеңешинин төрагалыгына, Касым Тыныстанов эл агартуу министрлигине, Төрөкул Айтматов Жалабатка аким болуп дайындалат. Азыркы күндө эгемендүүлүктү алгандан кийин биздин тарыхый инсандарыбызга көптөгөн көңүл буруу жүрүп жатат. Ар биринин мааракелерине атайын эстеликтер орнотулуп, атайын иш-чаралар, конференциялар өткөрүп, келечек муунга жеткирүү үчүн ушул тарых инсандарды иш-чаралар, атайын жарлыктар чыгып атат. Кыргыз жергесинде жаңы замандын орносуна эбегейсиз салым кошкон саясатчыга тагдыры малайлыкты да, өлкө башчылыкты да буйруган. Атасынан 4 жашында ажырап, жетим бала кедейликтин запкысын бала кезинен эле көрүп, балтыр эти кателек кезинен кара жумушка бышып, билим алуунун ордуна эптеп болсо да үйүнө нан алып баруу үчүн тынымсыз иштеген. Бирок анын өжөрлүгү, турмуштун кыйынчылыгы аны багындыра алган эмес. Мындай каардуу жашоо шарт анын саясий көз карашынын түптөлүшүнө эбегейсиз салым кошкон. Карапайым калктын ортосунда жүрүп, алардын көйгөйлөрүн жакындан билгендиги, Ферганадагы көп улуттуу эл менен жакшы мамиледе болгондугу аны келечекте саясий тепкичке тез арада жогорулоосуна өбөлгө болгон. Ошо 137 адамдын көбү басмачыны да жок кылган, кулакты да жок кылгандар ошол 137 адамдын ичинин арасында отурат. Ошолор бүгүнкү күндөгүдөй эле жогорку Москвадагы борбордук бийликке жакшы көрүнүш үчүн, өзүнүн креслосун сактап калыш үчүн бөрк ал десе баш алган эр азамат аталарыбыз да жок эмес арасында. Бүгүнкү күндө мына улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын өздүк архивиндеги жашыруун, таптакыр жашыруун деген маалыматтар да чыгып атат. Ошол эле интеллигенциянын арасындагы бири-бирин каралаган, бири-бирин күнөөлөп жазган маалыматтар чыгып атат. Мындай айтканда, Москвадан Сталин келип алып, Кыргызстандын булуң бурчун кыдырып, ким кулак, ким басмачы, ким саясий кылмышкер экенин издеген эмес. Ал Москвадан тапшырманы берген, а жергиликтүү бийлик, ал ким? Жергиликтүү бийлик, ал Кыргызстандагы чиновниктер болгон ошол мезгилдеги. Ошолор эле көрө албастыктан, менсинүүдөн, ичтарлыктан бири-бирин репрессия кылып жок кылышкан. Жана 35-жылдан баштап 38-ге чейинки саясий репрессия бул ак үй көк үйдө отурган чиновниктерибизди репрессия кылды. Ал эмне себептен мындай окуя болду? Алар ошол Социал Турам партиясынын мүчөсү, тигил бул организациянын мүчөсү деп азыркы мезгилдеги салыштырганда, алар ошол Социал Турам партиясынын мүчөсү, Шура-и Исламия деген партиянын мүчөсү деген сыяктуу саясий өңүт, контрреволюционерлер булар. Революцияга каршы революция кылабыз, совет бийлигин кулатабыз, ага баш ийбейбиз деп атат деген жалаан жаап аларды кетирди. Эми ушул 3 окуя басмачылык, кулакка тартуу, саясий репрессия аябай бири-бири менен байланыш.
1916-17 жылдары Орта Азиядагы бир нече аймактарда орус падышалыгына жүргүзүлгөн саясатка каршы күрөштөр чыга баштайт. Бул кездери Маргалаңда навайканада иштеген Абдыкадыр Орозбеков карапайым жумушчулардын иш таштоосун уюштуруп, мындан улам камакка алынып, бирок элдин колдоосунан улам тез эле бошонуп чыккандыгы да бар. 1918 жылы большевиктер партиясына мүчө болуп, Кызыл армиянын катарына кошулат. Орус падышалыгы курап, совет бийлиги орноп баштаган учурда басмачыларга каршы күрөштөргө жигердүү катышып, жаңы замандын келүүсү үчүн болгон аракетин жумшайт. Бул учурда катардагы жоокерден куралдуу топтун командирлигине чейин көтөрүлөт. Абдыкадыр Орозбековдун өмүр жолуна токтолсок, 1889 жылы Фергана облусунун Маргалаң уездинде, азыркы Баткен облусуна караштуу Кадамжай районунун Окна айылында жарык дүйнөгө келген. Тилекке каршы 1937 жылы сентябрь айында жалган жала менен камакка алынып, 49 жашында атууга өкүм чыккан. Өлгөндөн кийин 1959 жылдын 21 майында акталган. Жогорку статья болгон ал убакта эл душманы деген. Эл душманы деген статья коюлгандан кийин бардык атууга өкүм болгон да. Эл душманы деп ошол убакта Социал Туран партиясынын мүчөсү, шовинисттик көз караштабыл деген статьялар коюлгандын айыпталгандардын бардыгы атууга өкүм болгон. Кийин эмне актоонун эмне кереги бар эле деген суроо да туулушу мүмкүн. Эми бул көзөттү жок деп. Себеп дегенде бул актоонун себеби булар эл душманынын балдары, эл душманынын жубайы, эл душманынын небереси деген атка конуп калган. Эл душманы деген бул өтө чоң статья болгон. Ошон үчүн келечек муун, келечек урпактар үчүн дагы ошолорго бул кыргыз журт башкарган, акыйкат башкарганлыгы тууралуу жеткирүү үчүн керек болгон. Эгемендүү өлкө тарыхы мына ушундай инсандардын ысымы менен башталып, тирөөлөргө алардын жасаган иши, мамлекеттин түптөлүшү, сакталышы мурас болуп калды. Кандай кырдаал болбосун, улуу аталарга даңк жана ыраазычылык, ысымдар тарыхта алтын тамга менен сакталат.